Бүгүн өлкөнүн ар бир жараны электрондук кызматтардын мамлекеттик порталынан өзүнө зарыл болгон маалым катын же башка документти электрондук форматта ала алат. Бирок өлкө калкына көбүрөөк ыңгайлуу болуш үчүн түндүк мобилдик тиркемеси иштелип чыккан. Түндүк тиркемеси сиздин смартфонуңуздагы толук кандуу мамлекеттик портал. Бул сизге керектүү маалыматты жана кызматтарды ошол замат дароо алууга мүмкүндүк берет. Мобилдик тиркеменин негизги өзгөчөлүгү санарип форматында берилиши мүмкүн болгон санариптик документтер болуп саналат. Бул эми паспорттун түп нускасын, айдоочулук күбөлүктү жана башка документтерди өзүң менен алып жүрүүнүн кереги жок дегенди билдирет. Ал үчүн түндүк мобилдик тиркемесин жүктөп алып, идентификациядан өтүш керек. Жеке маалыматтарды сактоонун коопсуздугу мамлекет тарабынан кепилденет. Мамлекет жашоону жеңилдетүү үчүн жаңы технологияларды түзүү менен жарандарга кам көрөт. Эми кыргызстандыктар электрондук паспорттун жардамы менен өлкө аймагында аба каттамдары аркылуу саякаттай алышат. Бул кандайча мүмкүн болду? Бул технологиялык прогресс. Чындап эле бүгүн ошко учабызбы? Бул жолу мен эч нерсени унуткан жокмун. Баары ордундабы? Документтерди дагы бир текшерип кой. Азыр. Зарядкам бар. Документтерим жок. Бирок менде санариптик документтерим бар. Түндүк тиркемесин рас эле жүктөп алдыммын. Карачы, менин санариптик паспортум. Сенде дагы болуш керек. Түндүк жөнүндө сага айткам, эсиңдеби? А сен калктуу тейлөө борборго качан барып келдиң? Билесиң да, менде анга убакыт жок. Эч жака барбай эле, азыр түндүккө онлайн катталса болот. Кел көрсөтөйүн сага дагы. Алгач уюлдук телефонубузга түндүк тиркемесин жүктөп алабыз. Тиркемеге киребиз жана катталган жоксузбу дегенди тандайбыз. Керектүү маалыматты толтурабыз. Жеке идентификациялык номер, паспорттун сериясы жана номери, электрондук почта жана телефон номерибизди тиребиз. Бирдиктүү идентификация системасында каттоого макулдугубузду беребиз. Талапка ылайык сүрөттү кошобуз. Сүрөткө түшүп ырастайбыз. Каттоо баскычын басабыз. Куттуктайбыз. Биз булуттук электрондук кол тамганы алдык. Келишимди көрүү үчүн ок баскычын басабыз. Макулдашууну бөлүшсө болот. Жогорку жактагы бөлүш баскычы, төмөн жактагы ок баскычын басканда авторизация барагына өтөбүз. Эми электрондук кол тамганын жардамы менен түндүк мобилдик тиркемесинин санариптик документтер бөлүмүнө киребиз. Бул жерде бизге санариптик паспорт, айдоочулук күбөлүк, унааны каттоо күбөлүгү жана туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр жеткиликтүү. Эми бул санарип документтерди өлкөнүн аймагында документ талап кылган баардык жактарда көрсөтүп, кызматтарды алсаңыз болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен картага буйрутма бердим эле. Даяр болду бекен? Ооба, даяр. Паспортуңуз барбы? Паспортумду унутуп калыптырмын. Паспортуңуз жок болсо, биз түндүк менен иштешебиз. Приложение түндүк телефонуңузда барбы? Бар. Çok rahmat. Ошондой эле сиз санариптик айдоочулук күбөлүгүңүздү жана транспорттук каттоо жөнүндө күбөлүгүңүздү жол кайгылуу инспекторуна көрсөтө аласыз. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Сирен Мисалбаев. Документтер сот бежек. Айдоочулук күбөлүгүңүз жана автоунаа каттоо күбөлүгү. Түндүк тиркемеси аркылуу документтерди көрсөтсөм болобу? Ооба, болот. Электрондуу болот. Азыркы учурда полностью түндүктөн. Эгерде автоунааңыздагы өзүңүздүн атыңызда болсо, аны дагы прямой кошо чыгат түндүктөн. Эгерде автоунааңыз өзүңүздүн атыңызда эмес болсо, автоунааңыздын документин каттоо күбөлүгүн собой көрсөтөт. Бака ошо азыркы учурда ошо түндүк деген приложение жазган.
мына айдоочуларга ыңгайлуу болуш үчүнчү айдоочулар мисалы үйүндө калтырып коюшу мүмкүн, айдоочулук көлүгүн жана автоунаанын каттоо көлүгүн. Ошол учурда уюлдук телефон аркылуу, түндүк деген программа аркылуу көрсөтсө болот. Айдоочулук көлүгүңүз жана тек паспортуңуз жайында экен. Все, байкес, ак жол, жакшы барыңыз. Мейли. Санариптик документтерден тышкары эми сизге түндүк тиркемесинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар ар кандай маалым каттар жеткиликтүү. Түндүк аркылуу алынган санариптик документтер, маалым каттар Кыргызстандын бүткүл аймагында юридикалык күчкө ээ деп таанылган. Жаныңызда документ жок болсо да, аларды эми сиз уюлдук телефонуңуздан таба аласыз. Кыргыз Республикасынын жарандары түндүк тиркемеси аркылуу өздөрүнүн уюлдук телефондорунда мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алымча башкаруу органдарында, юридикалык жана физикалык жактарга санариптик форматта документтерин көрсөтө алышат. Эми санариптик документтерин телефондо бар. Каттоо башталды, жүр кеттик. Сонун. Катталыш үчүн санарип документиңизди, түндүк тиркемесиндеги электрондук паспортуңузду көрсөтөсүз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Түндүк тиркемеси менен каттоону өтсөк болобу? Ооба, ички каттамдарда биз түндүк тиркемесин колдонобуз. Каттоодон өттүңүз, жакшы барыңыз. Документтериңиз эми смартфонуңузда экенин билдиңиз беле? Мындан ары сиз түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу документтерди санариптик форматта көрсөтө аласыз. Паспортуңузду же айдоочулук күбөлүгүңүздү көрсөтүү үчүн төмөнкүлөр талап кылынат. Санариптик документтер баскычын тандап, паспорт же айдоочулук күбөлүгүн тандагандан кийин QR кодду өйдө тартып, аны талап кылган кызмат адамына көргөзүү керек. Санариптик документтин аныктыгын текшерүү үчүн санариптик документтер баскычын тандап, документтерди сканерлөө үчүн экрандын жогорку оң бурчундагы баскычты басыңыз. Документтин QR кодун сканерлеңиз. Мисалы сизге акча которуу жөнөтүлүп, банкка кайрылдыңыз. Паспортуңузду унутуп калганыңызды банктан гана эстедиңиз. Эмне кылуу керек? Бул маселенин эми түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу санариптик чечими бар. Дагы бир мисал. Сизди патрулдук милиция токтотту. Сиз айдоочулук күбөлүгүңүздү жана унаанын техникалык паспортун унутуп калганыңызды эми гана билдиңиз. Мындай учурда сиз юридикалык жактан анык деп таанылган санариптик документтерди кызматкерге көрсөтө аласыз. Мамлекет жашоону жеңилдетүү үчүн жаңы технологияларды түзүү менен жарандарга кам көрөт.